Кумтөр кени Кыргызстанга толугу менен өттү. Украинага Беларусь аймагынан 20-дан ашык ракета атылды. Казакстан Орусиядан коргонуу үчүн армиясын камдап жатабы? Талибан кыймылы Борбор Азия мамлекеттерине коркунуч жаратпайт. 40 жылдан бери ВИЧ менен ооруган адам айыкты. Жапонияда маймылдар адамдарга кол салып, жаш балдарды уурдоодо. Ушул жана башка дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы кабарларды мен Нурайда Жекшенова айтып берем. Лондондо Кумтөрдүн кенин толугу менен Кыргызстанга өткөрүү тууралуу келишим түзүлдү. Кыргыз бийлиги Кумтөр алтын кени толугу менен Кыргызстандын менчигине өткөнүн билдирди. 29 июлда Лондондо Кумтөрдү өткөрүү боюнча документтерди алмашуу процедурасы өткөн. Анда канадалык Кумтөр Gold Company жана Кумтөр Operating Company компаниясынын акцияларынын 100%-ын Кыргыз алтынга өткөрүп берүү актылары, ишеним каттары жана көлүктөр тапшырылды. Бийлик келишимде каралган бардык финансылык төлөмдөр өлкөнүн пайдасына жүргүзүлдү деп ишендирди. Жетишилген келишим башка нерселер менен катар төмөнкү пункттарды камтыйт. Кыргызстан 2021 жылдын 15 майынан тарта кенден өндүрүлгөн алтындын ээси катары таанылат. Центерра болжол менен 11 миллион АКШ доллары өлчөмүндө дивиденд төлөйт. 50 миллион доллар бир жолку төлөм катары, ал эми 53 миллион доллар рекультивация үчүн берилет. Ошондой эле Центерра Кыргыз тарапка каршы демилгеленген бардык соттук териштирүүнү токтотот. Кыргыз тарап Кумтөрдү өткөн жылдын майында өз башкаруусуна алган. Алтын кенин иштетип келген канадалык Центерра Gold компаниясы Кыргызстанды эл аралык арбитражга сотко берген. Ошол эле маалда Октябрь райондук соту Центерра Goldдон мамлекеттин пайдасына 261,7 миллиард сом өндүрүү тууралуу өкүм чыгарган. Кийин өкмөт канадалык компания менен сүйлөшүүлөр башталганын маалымдаган. Үстүбүздөгү жылдын 4 апрелинде министрлер кабинети Центерра келишим түзүп, тараптар Кумтөр боюнча талаш-тартыштарды чечкенин кабарлаган эле. Буга чейин Кумтөр кенинде Кыргызстандын 26% акциясы гана бар болчу. Кен 1997 жылы иштелип баштаган. Анда алтындын кору 716 тонна деп эсептелген. 24 жылдын аралыгында канадалык компания 400 тонна алтынды казып алганы маалымдалган. Украинага Беларусь аймагынан 20-дан ашык ракета атылды. Украина армиясынын түндүк ыкчам командачылыгы 28 июль күнү эртең менен Беларустун аймагынан Украинага 20-дан ашуун ракета атылганын билдирди. Командачылык 9 ракета Чернигов облусунун Гончаров айылындагы чек арага жакын токойго түшкөнүн жазып чыкты. Буга чейин Киев облустук администрациясынын башчысы Алексей Кулеба ракеталар Вышгород районундагы инфраструктуралык объектиге түшкөнүн айткан. Бул аймак Киевдин түндүк жагында жайгашкан. Азырынча жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Аталган күнү Украина биринчи жолу мамлекеттин көз карандысыздык күнүн белгилеген. Орусиянын башкы прокурору постсоветтик өлкөлөрдүн жарандары Украина тарапта согушуп жатканын айтып, тынчсыздануусун билдирди. Радио Озодик кабарлагандай, дүйшөмбүдө 26 июлда Тажикстандын башкы прокурору Юсуф Рахмон орусиялык кесиптеши Игорь Краснов менен жолуккан. Анда Краснов адамдарды жалдоо жана Украинаны курал менен камсыз кылуу КМШ өлкөлөрүнө коркунуч жаратат деп эскерткен. Анткени менен Украинадагы согушка Орусия Орто Азиялыктарды да тартып жатканын Медиа Хабтын журналисттери өз иликтөөсүндө айтып беришкен эле. Биз анда ЧВК Вагнер жеке күзөт компаниялар аркылуу эч кандай аскерий даярдыгы жок кыргыз жана өзбек жарандарын Украинада согушууга чакырып жатканын аныктаганбыз. Биздин иликтөөбүз эл аралык коомчулукту да кайдыгер калтырбай, белгилүү дүйнөлүк басылмалар иликтөө тууралуу жазып чыгышты. Алардын катарында Радио Свобода, Дождь телеканалы, Москва Таймс, Медиа Зона басылмалары бар. Ищут не охранников, а тех, кто готов пойти на войну, выяснил Центр журналистских расследований Медиа Хаб. Уже приходят сообщения о погибших. Владимир Зеленский укмуштуудай кайраттуулугу үчүн Уинстон Черчилль атындагы сыйлыкка татыды. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон 26 июлда Украинанын президенти Владимир Зеленскийге Уинстон Черчилль атындагы сыйлык тапшырды. Британ бийлиги бул сыйлык Путиндин варварды кол салуусуна туруштук берүүдөгү эрдик, укмуштуудай кайраттуулук, моюнсунбоо жана ар намыс үчүн ыйгарылганын билдирген.
Премьердин кеңсесинде өткөн салтанатта Зеленский онлайн катышып, украиндер жана Европанын тарыхы оор күндө жардамга келгендерди эч качан унутпасын айтты. Эл аралык Черчилль коомунун сайтында жазылгандай, Зеленский татыган сыйлык согуш мезгилиндеги лидер Уинстон Черчилльди мүнөздөгөн өзгөчө лидерлик сапаттарга ээ адамдарга берилет. Эми Борбор Азия кабарларына кайтып келсек. Талибан Борбор Азия мамлекеттерине коркунуч жаратпай турганын билдирди. Афганистан мындан ары Өзбекстанга жана коңшу Борбор Азия мамлекеттерине коркунуч туудурбайт. Бул тууралуу Талибандын тышкы иштер министри Амирхан Муттаки 26 июлда Ташкенттеги Өзбек тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Владимир Норов менен кездешүүсүндө билдирген. Афган министри Өзбекстандын Борбор шаарына Афганистан коопсуздук жана экономикалык өнүгүү аттуу 2 күндүк эл аралык конференцияга катышуу үчүн келген. Жыйынга 20дан ашуун мамлекеттин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышкан. Алар Талибанды эл аралык коомчулуктун талаптарын тез арада аткарууга, Афган коомунун бардык катмарынын өкүлдөрүн камтыган өкмөт түзүүгө, аялдардын жана улуттук азчылыктардын укуктарын камсыз кылууга, кыздардын билим алуусуна шарт түзүүгө чакырышты. Акыркы 4 айдын ичинде Афганистандан Тажикстандын жана Өзбекстандын аймагына 3 жолу ракета атылганы кабарланган. Кийин талиптер кошуна мамлекеттерди аткылаган кылмыштуу топтун өкүлдөрүн кармаганын жарыялашкан. Афганистанды дээрлик 1 жылдан бери башкарып жаткан Талибан кыймылынын өкмөтүн эл аралык коомчулук тааный элек. Казакстан Орусиядан коргонуу үчүн армиясын камдап жатабы? Казакстан аскердик бюджетин кескин көбөйтүп, Кытай жана НАТО менен кызматташуусун кеңейтүүдө. Казак бийлиги эмнеден чоочулап жатат? The Wall Street Journal жазгандай, Казакстан коргонууга кошумча 441 миллиард тенге, башкача айтканда 918 миллион доллар бөлүүнү чечкен. Ошентип өлкөнүн жалпы аскердик бюджети дээрлик 1,5 эсеге көбөйөт жана каражаттардын бир бөлүгү коргонуу резервтерин чыңдоого жумшалат деп аталган эл аралык гезитке казакстандык расмий өкүл билдирген. Ал казак бийлиги Украинанын айыгышкан каршылык көрсөтүүсүнөн сабак алып, армияны мобилдүү жана гибриддик согушка даяр кылуу үчүн реформалоо зарылдыгын көрүп жатканын айтты. Анын айтымында агрессивдүү Орусия, Батыш жана Кытайдын ортосунда тең салмактуулукту сактоого аргасыз болгон президент Касым-Жомарт Токаев союздаштарын издеп, аларды табууда. Апрель айында Кытайдын коргоо министри Вэй Фэнхэ Казакстанга келип, анын иш сапарынын жыйынтыгында эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын бекемдөө боюнча келишим түзүлгөн. Ал эми май айында Токаев Анкарага барып, анда түрк дрондорун өндүрүү боюнча келишимге кол коюлган. Андан кийин байрактар учактары Казакстанда биргелешкен ишканада чыгарылары тууралуу айтылган. Касым-Жомарт Токаев июнь айында Санкт-Петербург эл аралык экономикалык форумунда Владимир Путин менен бирге отурганда жасаган Донецк жана Луганск республикаларын тааныбоо тууралуу билдирүүсү менен орус коомчулугун таң калтырган. Орусия буга жооп кылып, Новороссийск порту аркылуу казак нефтисин экспорттоону токтоткон. Саясий эксперт Андрей Грозин Орусиянын Украина менен болгон согушу Кытай менен Түркияны кайраттандырды. Алар аймактагы Орусиянын үстөмдүгүн азайтууга мүмкүнчүлүк түзүүдө деп билдирди. Кремль Борбор Азия азырынча кыйынчылыкка туш боло электей көрүнгөнү менен, эгер казак бийлиги касташып кетсе, Украинадан да чоң коркунучка айланат деп эскертти Грозин. Эми жакшы кабарга кезек берели. 40 жылдан бери ВИЧ менен ооруган адам айыкты. BBC бул дүйнөлүк медицина тарыхындагы 4-чү гана учур экенин белгиледи. 80-жылдары ВИЧ диагнозу коюлуп, аны менен күрөшүп келе жаткан адам эми организмдеги ВИЧтин вирустарын жок кылуучу дары-дармектерди ичпейт. Баары эле айыккыстар деп эсептеген бул илдеттен бейтап кантип айыкты? Кызыгы, бейтап ВИЧке каршы эмес, кандын рак оорусу болгон лейкозго каршы дарыланган. Лейкозду дарылоо учурунда бейтап донордон сөөк чучугун алган. Кийин донор сейрек кездешүүчү ДНК мутациясына ээ болгону аныкталган. Ал адамдарды вируска каршы иммунитетке ээ кылат экен. Дарттан айыккан 66 жаштагы адам атын атабоону суранган. Ошондуктан дарыгерлер аны Үмүт шаарынан келген бейтап деп аташкан. Үмүт шаары бул Калифорния штатындагы Дуарте шаары. Бейтаптын айтымында вирустан арылганын билгенде, ал абдан ыраазы болгон. Себеби бул кубанычтуу күнгө жетем деп ойлогон эмес.
Анткен менен желик чучугунун трансплантациясы дүйнө жүзүндөгү ВИЧ-ти жуктуруп алган 38 миллионго жакын адамды дарылоодо эч кандай жыйынтык бербейт. Анткени бул татаал процедура, олуттуу терс таасирлери бар дейт Калифорниядагы Дуарте шаарынын доктору Джейна Диктер. Кыргызстанда тоодон аюулар түшүп, адамдарга жана мал жандыкка коркунуч туудуруп жатса, Жапонияда маймылдар жаш балдарды уурдап адамдарга кол салууда. Жапониянын Ямагучи шаарында макакалардын кол салуусунан 42 адам жаракат алды. Айбандардын агрессиясын токтотуу үчүн жергиликтүү полицияга транквилизатор атуучу тапанчалар таратылган. Макакалар Жапониянын көп аймактарында кездешет, бирок бул кол салуулар сейрек болчу. Кол салуулар июнь айынын башында башталган. Макакаларды кармоо үчүн тузактар коюлганына карабастан эч кандай натыйжа чыккан эмес. Ямагата университетинин изилдөөчүлөрү буга себеп макакалардын санынын көбөйүп, адамдар менен чыр-чатакка барып жатканын божомолдошот. Маймылдардын көлөмү анча чоң эмес, салмагы көбүнчө 13 килограммга чейин жетет. Достор, маймыл кол салганын элестетип кеттиңерби? Коркуунун кереги жок. Себеби ачуулуу макакалардын жашоо чөйрөсү Жапон аралдары менен гана чектелет. Бул жумадагы маанилүү окуялар ушулар болду. Медиа Хабтан такталган жана туура маалымат алыңыз. Кийинки апта аягына чейин көрүшкөнчө.